Assalamu alaikum, Turar TV'nin görücülörü, kandayсыздар, Кутман күнүңүздөр менен Талас обласы Манас району туугандар. Жийде менен Үч Коргон айыл өкмөтүнүн ортосунда туугандар. Ушу сарай сатыкка чыгат. Бул сарай общий аянты 2,5 гектар деди. Анан примерно 200 баш малга лайыктуу сарай экен бул жак. Ушу Үч Коргон менен ушу Жийде айыл өкмөтүнүн ортосунда экен примерно. Покровкадан келатканда каналдан өткөндө Үч Коргонду көздөй кайрылган, ушу таш жол менен кезсеңиздер, ушул сарайга келесиздер туугандар мынакей. Бул мекен жайы. Анда эмес ичине кирип таанышып чыгайык, кандай условиялар бар бул сарайда. Баазы канча дейт, несі бар, несі жок. Анан неги сыртынан айтып коеюн, бул сыртынан мына теректер ушул сарайга караштуу экен мынакей. Теректер бар дейт. Анан да бир жакшы жаңылыгы, бул жакка уже таза суу кирейин дептир, баардык материалдарын алып келип коюптур. Буюрса ушул сарайда буюрса таза суу болуп калат дейт. Бисмилла деп кирейик анда. Кожоюнуна жолугам, азыр кожоюн тетиги жакта жүрөт. Анан бир чекеден көрсөтүп коеюн. Туугандар, анан киргенде эле бул жакта загон деп коет экен. Мына биринчи загону. Бул жакка жылкыларды коюп берип коюптур азыр. Ичи аябай эле экенин. Анан ушунун баарын азыр бир чекеден көрсөтүп берейин сиздерге. Азыр кожоюну тетиги жакка басып кетти. Келгенче бир сырада тааныштырып кетейин. Бул бачокту дагы сурайбыз. Чоң бачок бар экен бул жакта. Анан бул мынакей алдыдагы сарайга киребиз буюрса. Ушу бир чеке менен айланып мынакей туугандар. Анан этегине бул үй менен тааныштырабыз. Кандай условия бар? Ушу үй да кошо сатылат. Бисмилла. Буюрса мынакей бул загонго да кирдик. Бул жактын аябай ортобуз экен. Анан мынагы биринчи эшикке кирип, бул жак менен да тааныштырып чыгайын. Бул жака мындай акорлары менен жылкыларды байлап коюптур бул жака да. Ичикенен бардыгы мындай стяжка болгон экен. Мына ортосуна жүрө бересиздер, акорлардын. Бул жагы менен тааныштык. Кийинки сарайына кирейик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей, бул жагы өзүнчө кенен узун экен. Анан андай атайын фундаменттерди куюп коюптур. Бул фундаменттер кийин оногу жерге аттарды коебуз деди, аттарды багабыз деп, ошого ылайыктап бөлүп куюп аткан экен фундаменттерди. Мынакей, анан бердин өзүнчө торолот окшойт го. Өзүнчө торолуп, биягы өзүнчө болот экен. Мынакей, бул жактын ичи менен тааныштык. Кийинкисине барайык анда. Бул эшикке кирейик. Бул жакта не бар, не жок. Бисмилла. Жылкылар турса керек бул жерде. Атайын ошого ылайыкталган экен. Бул жада цементтен акурлар. Ошо кара малдарга ылайыктуу экен бул жерде. Бул эшикте да көрдүк, ичине кирип негизи общий мынакей бул жактардын ичине кирип көрдүк. Азыр эми сырты менен таанышайык дагы. Мындай шагалдар төйөп коюптур, негедир тегисте бирдеки кылса керек. Анан алган киши өз жерди навес кылып, мындай узундан болсо да мындай навес кылып калагандай условия кылып алса болот экен келген адам. Мынакей бул жагы мындай жабылган общий сарай экен. Анан бардыгын чекесин бардыгын ошо навес кылып алсаңыздар болот экен. Калагандай условия кылып, анан ортосу ачык.
бул жактар менен тааныштык туугандар. Азыр тетиги ошол малчы жашай турган үй бар экен. Ошондо көрсөтүп коеюн. Мынакей малчы жашай турган үй окшойт бул жак. Бисмилlah. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул коридор экен киргенде. Анан жактарын көрүп коелук. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде мындай комнатасы бар экен. Печкасы бар экен бул жакта, мынакей. Бул жакта да бир сире оңдоп, кичине условия кылып, ошо малчыларга жазап койсо болот экен. Келип семейный жашаса да жазап койсо болот экен. Айнеги пластиктен. Жакшы. Бунун ичи менен тааныштык. Печкасы бар экен. Бул жак негизи отундун кени. Жакшы. Кышкыга. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул малчынын үйү менен тааныштык. Бул жактын ичи менен тааныштык, общий. Анда мен сыртка чыгып, мындайдан дагы бир чеке менен айланып барайын анда. Ассаламу алейкум, келчү турган эми бул жактын баардыгын мен өзүм тааныштырып чыктым. Жок болуп кеттим го. Эми калган жак менен өзүм тааныштырып, бул жактар мен бул жагын болушунча баарын көрсөтүп бердим. Аны эми мындай бир чеке менен барайга, токой жак. Бул жагым сырты кандай болот? Ошону көрүп коелук. Тетиги бачок турго. Ошол кандай калабы биякта? Будай арпа бар да. Жакшы экен. Ногу да ошондой, Бул жерде артында өзүнчө навес бар экен. Бул ошо малчынын навеси да. Ар жагына чопкана болот. Семейный болсо да кемеге салуулап бирдеке кылат, тамчаң кылабы сыртка. Жакшы экен. А бул жерде тороп турган, бул негизи сырты да кетет, силерге караштуу да? Сырты да бизге караштуу. Жакыныраак микрофонго улап турган. Сырты да бизге караштуу. Моюрда 30-40 сотиктай жер бар. Айдалган жер силердикиби, сырттагы? Айдалганы Карагайга чейин, Темир Карагайга чейин. Темир Карагайдан мындай. Бул да кошо сатылат экен да? Кошо сарайга кирет. Сарайдын аркасында 10 метрдей жер бар. Ana bul jagı da mындай дөңгө ушер, дөңгө чейин экен. Жакшы экен, жакшы өтө. Бул бияк барсаң, аны тегиз жерге турбай. Бул жер токой 200 гектар могу жер, жай жер. Ошо токой эмеге лесхозго кирет. Конок кезде залдын кереги жок экен, мына кенен зал турат бул жакта. Жерде эмебиз бар, элдер отурат. Эс алуучу жайга койгондо элдер ошо келип. Нар жакта, Тайдын ар жагында. Аякта көргөзсө болот. Эди балдар отуруп очакко эмелери менен. Келе залаңга жакшы экен. Жайдын эси бар. Биягы Карагайдан. Үйдүн артасы. Эми бул чеке менен барайганда. Бул жактары кийин тороло турган план бар беле? Бир мындай үйдүн эшин алып тозулуп, анан аяктарды баккалайын деген салма бар. Мындайдан келип көрсөтүп коелук ушуну. Негизи мына стойкаларды коюп тур туугандар. Анорда ким кожоюн келсе, ушу кожоюн жашай турган үй экен, анан кичине условия кылып тегерек чекесин тооруп койгонго атайын тургуз койсуңар, Мал сал кирбеш үчүн. Мал сал кирбеш үчүн. Анан ушул жерге төшөлөбү мындай эмне болот? Бул төшөлбөйт, бунун негизи полига алып кетейин дегенбиз. Малдын ушу сарайдан чыккан кый. Малдан алып чыгып берге кылып койгонбуз да. Негизи полига чыгарып эме кылабыз. Эми жакын арада сатыла турган болсо эми калып кетет, Быйыл эме кылсын, эмки жыл болсо алып кетебиз да полига. Жакшы, мындайраак барайык эми. Үй жакка жакындайык. Бул жагы туалет экен аябай кенен. Чоңуп салсаңар, аны баарын ушу торолгон жерге чейин экен да, сатыла турган жер. Кругой торолгон экен негизи. Ичине мал кире бербейт. Кире бербейт, бу жерде. Кичине өзүнө помидор, самидор огород. Суу жагы кандай келет бул жака? Мындайдан келет. Азыр суу жок, пока таластын суусунда. Суу келгенде кенен. Суу келгенде кенен келет суу. Бардыгынан. Сыртынан бирси айта кеттим да, ошо таза суу кирет экен депчи, ошо маалыматты айтып койсуң. Таза суу буюрса бүт эмелерин алып келип коюп турун, шланга барын.
буюрса 1 айдын ичинде таза суу кирет берге. Чукурган айылына кирет, анан берге да кирет. Бизден 200 метр ылдыйлыкта курулайын деп атат. Водокачка. Таза суу буюрса болот. Так бул үйдө өзүндө бар бышма суу. Өзүндө бышма суу бар. Бышма суу бар, а мал салма токойдон суу ичет өзү. Бышма өзү таза суу, ошо ат корм болгон малга анан эмеге ишеде да. Кандай 1 айдан болот. Кандай сон экен бул жагы өзүнчө торуп жашаганга сонун условия кылсаңар болот экен деки. Я болсо токой. Анда үй жак барбайкпы? Но биринчи ушакты көрсөкпү же? Ушактан баштайга. Бул өзү жашай турган кожоюн жашай турган үй. Киргенде бул жагы стяжкаланган. Навес. Киргенде мынак. Бул же кухня экен, отуруп чай ичип берсеңер болот экен. Кыш кызын жылуу да? Кыш кызын жылуу. Финскийби? Өзү финский үй. Жакшы. Комнатасын өтсөк. Барын жазап коюпсуңар. Анан бул жагы спальняби? Зал болуп аткан, узун зал турбайбы? Узун зал. Жакшы. Барын жазап койтур, потолокко чейин. Обои. Ушунакай обойлор чаптап койтур. Бул жактан телевизор көрүп отура бересиздер. Жакшы. Немелерди кака кылат буюрса жанагы? Душ. Душтарды негизи ала малчынын комнатасына кылайын дегенбиз. Бул жака эмес, наркөттеги. Ошону көрсөт. Болгон эшигин эме ачайын деп атабыз да, ортосунда. Эшигин ачайын. Бул комнатаны тешпи? Могу жерден тешип туруп. Ушул жерден тешип өтүп кете турган. Тешип өтүп кете турган болот. Ар жактан душ. Кылайын деп өзүбүз ошо ойлоп атканбыз да, кичке душ. Ошол наркы беттен да кирет экен бул үйгөчү, ошону көрсөтүп коелук. Ал малчыларга арналган экен да. Но что-то стойкалар жакшы эмес го? Сыртын жылуулапсыңар да, андай кылып. Сырты пеноплекс менен ичи гипсогардон. Өзү финский. Тетиги ошо малчы жашай турган жакты да көрсөттүм. Анан бул жагы кичине условиярак экен. Неги семейныйларга окшойт, а? Бияк семейныйларга. Мынакей, бул жагы комнатасына да бир комната. Бир комната. Жана зал ушакта турбайбы узундан, тияктагы зал. Берден тешип турган душевой кайдан кылайын болсо? Душевой мужерде эмес өзүбүз. Душ, туалет. Негизи өзүңөргө болчу, негизи өзүбүзгө болчу. Малчыга берсекпи десек, семейдин малчы чыкпаганынан өзүбүзгө кошо алсакпы быйыл деп ойлогон ой болчу да. Эми семейный малчыларга бир жер кенен кандай кылып там салсаң, салып берип койсоң болот экен, ошо бир комната условия менен. Жер деген аябай кенен экен. Жер кенен. Семей болсо 2,5 гектардай болот жер. 2,5 гектардай. Анда ошо общий эле тааныштык го дейм бардыгы менен бир сире кичине алчалар бар экен бул жакка да бак тиксеңер болот экен. Анан бул не бузулабы же? Муну өзүбүз негизи бойну цех кылайын дегенбиз. Бул жердеби? Бул жан ички комнаталар жана холодильник, молодильник кылган бер жагына сое турган жерин өзүнчө кылып бойну цех кылайын деген ой бар болчу да. Бул сырты эле ушундай көрүнгөн менен ичи мындай жараксыз эмес да? Ичи жараксыз эмес, ичи акталган эме. Болгон эми бул үй деле ушундай үй болчу да. Үй ушундай болчу, аны жазып койгонсуңар. Жазып койгонбуз. Жакшы. Буну деле жазазакпы дегенбиз, ошо бойну цех. Жашынакай турган нерсени бузуп кереги жок экен. Кереги жок. Финский тем более. Бунун ичи сыртын жазаш керек, ошо оңдош керек. Бир сире ошол эми тааныштырып кеттим, анан телефон номерин да экранга калтырам. Түшүнбөгөнүңүздөр ушул кожоюнуна чалып дагы бир сире маалымат алсаңыздар болот. Азыр баазын сурайын эми. Не дейсиз баазын? Баазы келишим баада сүйлөшөбүзбү деп коет. Ала турган киши чалдын өзү. Ала турган киши. Кызыккан киши чалдын. Кээ бирлер мындай көрүүчүлөргө мындай примерно канча болду экен дегендер бар да. Эми
Алар ошо примерно канча болду экен деп эринбей эле чала бергиле ушул номерге или WhatsAppка жазгыла. WhatsApp номеринечи. Жайыты кенен мага токой берди. Лескостун токою бар. 400 гектардай чыгат, 400төн ашыгыраак. Ошол жерде мал жайылып эмне кылса болот ушу сарайдан. Сразу токойго сразу түшөт. Ошол байланышкыла экрандан номерге. Сиздер менен болгон Турар ТВ.